аялдардын ошо суицид учурлары көп катталды. Ошонун негизинде биз аялдар тынчтык тиреги долбоорунун алкагында ушу пилотный болуп кирип калып, ошол долбоордун алкагында биз бир топ иш-чараларды, бир топ иштерди аткардык. Анын ичинде социалдык долбоорлору бар, бизнес долбоорлору бар, органикалык аймак боюнча дагы долбоорлорду жазып, негизинен жалпысынан ушул долбоор аркылуу 10 кичи долбоорлорду өткөрдүк да. Атап айтканда, ушу социалдык долбоорлор боюнча биз атайын психологдорду, лидер айымдарды чакырып, ушул суицидтин алдын алуу боюнча дагы бир топ анализдерди, анан элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу быйылкы жылга кичине элдерге жеткирип, анан быйылкы жылга катталган жок да негизинен. Мындан сырткары өзүңүзөргө байкалып аткандай эле дүйнө жүзү боюнча климаттын дагы өзгөрүүсү байкалып атат. Негизи күзүндө күн күркүрөгөн учур катталган эмес, биз ушул убакка чейинчи. Ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча дагы ушул аялдардын ичинен чыккан идеялар менен ушул Роза Отунбаева демилгеси, ФАО уюму аркылуу биз негизинен деңиз деңгээлинен ошо Көк Таш айылыбыз бар, эң алыскы чек аралаш жерде. Ошол жерден быйылкы жылга ошо ФАО уюму аркылуу атайын баягы жасалма мөңгү курдук да. 10дон ашык адам өзүнүн ушул долбоорго жазган эмеси менен мындай жумуш менен камсыз болду да. Эркек кишилер менен эле көбүрөөк иштешип калдык да. Анан оказывается, бул аял кишилер менен иштесек, мындай биздин ушу ички көйгөйлөрүбүз, билинбеген көйгөйлөрдөн аял кишилерден кичине көбүрөөк чыкты да. Ошонун алкагында бир топ иштерди аткардык. Ошол көйгөйдү аныктап, программабызды бекитип, анда алардын бири болгон бул таза суу көйгөйү болчу. Таза суу деп эле биз мындай үстүрттөн эле көрөт экенбиз. Анын ичинде, например, аял кишилердин көйгөйү көп экен да. Бир үйдө таза суу жок болсо 500 метр, 600 метр, бир чакырым аралыкка чейин сууну аял киши ташыйт экен. Сууну короткон аял киши экен негизинен. Кир жууйт, анын ичинен тамак ашка кетирет. Ушул сыяктуу эмелерге көрүнбөгөн түйшүктөрдүн артынан ушундай эмелер көп чыгат экен. Ошого окшогон эмелер, маселелер көп чыкты да. Мал кармаганда аялдардын караган эмес эффеги көбүрөөк болот экен да. Ошол эмелерге чейин бизге аныкталып чыкты да.